Assalamu алейкум, урматтуу замандаштар. Мына сиздер көрүп жаткан Стар телеканалында аптабыздын ыйык күнү болгон ыйык жума күнү кечки саат 19-да Аманат Мурас телеберүүбүздү эң алгач баштап жатабыз. Мына ушул телеберүүбүздө сиздердин маңыздуу суроолоруңузга маанилүү жооп алып, турмушуңуздарга туура багыт ала турган жакшы кептер болот. Мына ушул бизде сиздерге жакшы кептерди айтып берген, уңгулуу сөздөрдү айткан биздин устазыбыз, Кыргызстандагы Сүннөт диний уюмунун президенти Назарбеков Илязбек Максутович устазыбыз. Устаз, мына ушул эң алгач телеберүүбүздү баштап жатып, эң алгач болгон тарыхтын башталышы, ааламдын жаралышы, адам атабыздын жаралышынан баштап элибизге кеп кылсаңыз. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ар бир нерсенин, Аллах тарадан башка бардык нерсенин башталышы жана аягы болот. Ошон үчүн бүгүн биз дагы адам атабыздын турмушунун алгачкы күндөрүнөн баштап кеп кылсак бул максатка ылайык болот. Башталышын, башын түшүнгөн кишиге аягын түшүнүү дагы жеңил болот, иншалла. Ошон үчүн берүүнүн да башталышы жана диндин тарыхынын, диндин таржымалында башталышы ушу адам атабыздын жаралышынан башталат. Аллах Тааланын максаты эң биринчи жаннатты, бейишти жаратып, ага жиндер, периштелер, анан кийин мөмө жемиштер жаратканда, анан кийин адам атабызды жараткан. Алла Тааланын максаты ошол баары эле бейиште жыргап, жакшы жашай берсин деген максатта. Эч кандай сыноосу жок, кыйынчылыгы, кайгы капасы жок, жашай берсин деген максат эле. Аллах Таала бир күнү адам атабыз жаратылып электе, жиндер, периштелер жана жаныбарлар, мөмө чөмөлөр бар кезде Аллах Таала периштелерге айтты: "Мен инсанды, адамды жаратам" деп. Дегенде периштелер Аллах Тааланын сүйүүсүн кызганыч сезим менен айтор, Аллах өзү жакшы билет. Периштелер айтты: "Биз барбыз го, биз сени улуктап, сага сыйынып, сени мактап жүрбөйбүзбү? Адамды, инсандарды эмнеге жаратасың? Алар кан төгөт, алар жаман иштерди да кылат" деп айтты. Ошондо Аллах Таала периштелерге: "Аллах билгенди силер билбейсиңер" деп жооп берген. Ошондон кийин адам атабыз жаратты, анан периштелерди чакырып келди Аллах Таала. Анан адам атабызга Аллах Таала айтты: "О адам, көзүңө көрүнүп турган нерселердин баарынын атынан ата, баарын ат кой." Дегенде адам атабыз баардык көрүнүп турган нерселердин атын атап берди. Аллах Таала периштелерге айтты: "Кана силер өткөндөгү сөзүңөр туура болсо, анда силер да көзүңөргө көрүнгөндүн буюмдардын баарынын атын атагылачы" dedi. Дегенде периштелер атай албай туруп калды. Мына ошондо Аллах Таала адамга салам иретинде жыгылып сажда кылгыла деди. Ошондо периштелер адамдан өзүнүн өйдө эмес экенин сезишип, мойнуна алып, анан баары сажда кылып жыгылды. Бир гана иблис, жиндердин атасы болгон иблис, жүгүнбөй тике турду. Ошондо Алла Тааланын каары келип: "О иблис, сен эмнеге жүгүнбөдүң? Эмнеге менин буйругумду аткарбадың?" дегенде иблис баягы адамды көрө албастык, анда мен баары кыйынмын деген текеберлик сезимдер менен, өзүнүн акыл эсинин жыйынтыгы менен, өзүнүн ой пикиринин жыйынтыгы менен мындай деп жооп берди: "Мен баары бир адамдан кыйынмын го, жакшымын го. Сен аны кир топурактан, ылайдан жараттың, а мени оттон жараткансың. Мен бийикмин, өйдөмүн" деп жүгүнбөй койду. Ошондо Аллах Таала иблисти, жиндердин атасын, азыр шайтан деп да аталат, бейиштен кууп чыгарды. Кууп чыкты дагы Аллах Тааланын бизге белгилүү 99 аты сыпатынын ичинде эң биринчи башталган аты сыпаты бул мээримдүү, ырайымдуу деген эки аты сыпаты бар. Ар бир ишти баштаганыбызда биз ошол сөз менен башташыбыз керек. Бисмиллахир рахманир рахим. Чексиз мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен деп. Ошо Аллах Тааланын сыпаты менен, анан да Аллах Тааланын боорукер деген сыпаты бар.
көрүүчү, билүүчү, боорукер деген сыпаттар, угуучу, сүйлөөчү. Анан ошол боорукерлиги менен Аллах Таала иблисти айтты. Сен кууруп чыгып калдың бейиштен, жапа чегүүчүлөрдөн болуп калдың. Эми сага акыркы сөзгө орун берем. Эмне кааласаң сура деп Аллах Таала айтты. Ошондо иблис: "О Кудай, мени кечирип кой, мен ушундай күнөө кылдым, туура эмес кылдым" дегенде, биз бул жерде отурмак эмеспиз, жерде жашак эмеспиз. Мындай болуп, шайтан менен күрөшүп, анан кийин турмуштун бир кубанычын, бир кайгысын тартып, ушундай оор турмушта жашамак эмеспиз сыноодо. Ал кечирим сураган жок. Иблис дароо кубанып кетти дагы: "О Аллах, мага түбөлүк өмүр бер, мени өлтүрбөй кое тур. Жана адам балдарынын, кыздарынын канынан орун бер. Мен ушу адам балдарынын, адамдын себебинен жыргап жашап жаткан бейишимен кууруп чыктымбы? Эми ушул адамдан, анын балдар кыздарынан өч аламын. Кыямат күнүндө, сот күнүнө келгенде, ушул адам балдар кыздарынын көпчүлүгү мени ээрчигенин көрөсүң. Сени бир азы гана ээрчигенин көрөсүң. О Кудай, мен сага ушуну ант берем, сенин колуңда, анын колу, ошол адам балдарынын, кыздарынын балдарынын колунда сенин китебиң барларды буза албайм, калгандарынын баарын өзүм менен алып кетем" деди. Жана Аллах Таалага кайрылып дагы айтты: "О Аллах, сенин атың менен ант берем, сен адамды жарата коюп, ошонун себебинен мени кууп чыктың бейиштен. Мен сенден да өч алам. Сенин жараткандарыңды өзгөртөм. Сенин бар жараткандарыңды өзгөртөм" деп Аллах Тааланын аты менен ант берип, өч алууга ода берди. Мындайча айтканда, ошол күндөн баштап Адам атабыздан анын балдары бизге шайтан согуш ачты. Мен өч аламын деди. Ошон үчүн биз, шайтан бизге күнү түнү, саат мүнөт сайын жамандык кылып турган кезде бунусун токтотпойт. Ал ошондон баштаган, кыяматка чейин ал ошону кыла берет. Биз демек эсибизге келип, Кудайды таап, Кудайга сыйынып, ошо шайтандын жамандыктарынан сактанып алышыбыз керек. Болбосо ал шайтан ар кандай жамандыкка, бу дүйнөнүн бактысыздыгына, о дүйнөнүн бактысыздыгына алып келет. Эгер Кудай менен бир болсок, бу дүйнөдө бактылуу жашайбыз, жана о дүйнөдө да турмушубуз жакшы болот. Демек дин, Аллах Тааланын жиберген дини, бул дүйнө, о дүйнө, эки дүйнөдөгү жашоонун жакшылыкка алып бара турган жактарын көрсөтүп, жамандыктан сактана тургандарын, эки жашоо жөнүндө түшүнүк бере турган бул дин. Анан Аллах Таала иблиске айтты: "Болуптур, сен каалаганыңы алдың" деди. Ошондон кийин Аллах айтты: "Эми иблис, сен куулуп чыктың, кечирим сурабадың, түбөлүк тозокто калууга өкүм болдуң. Тозок сен үчүн жана сени ээрчигендер үчүн жаратылды. Алар менен толтурам тозокту" деп айтты да, Аллах Таала өзүнүн өкүмүн өзгөртпөстүгүн айтып койду. Калем көтөрүлдү, сыя челек кургады деди. Мына ошондо иблис түшүндү. Ошондо акылына барып жетти. Анан кийин онтоп кыйкырды: "О, мен өзүмдүн текеберчилигимен, бой көтөргөнчүмүн кежирлигимен эмне кылып алдым" деди дагы. Анан кийин: "Эми мага баары бир" деди. "Мен жакшы иш кылсам да, жаман иш кылсам да, барар жерим тозок" деди. Мына ошон үчүн үмүтсүз шайтан деген сөз калган. Шайтандын, иблистин эч бир жакшылыктан, Кудайдан бир кичинекей да үмүтү жок. Себеби Кудайга жеткире, түбүнө жеткире айтып салды болорун. "Болду, сага кечирим жок, эми кечирим берсе сурабадың кечирим" деди. Ошон үчүн биз жашообузда ооруп аткан адам болобу, же бир кыйынчылыкта турган, соодасы жүрбөй калган, же бир кандай бир оор акыбалга түшкөн адам болсо дагы, ошол дагы Кудайдын мээриминен үмүт үзбөшү керек. Үмүт үзбөй, балким эртең айыгып кетем, балким эртең соодам жүрүшүп кетет, балким эртең ишим оң болот, же болбосо дагы башка аялга үйлөнсөм бактылуу болом, же болбосо башка күйөөгө чыксам бактылуу болом деген сезиммен, үмүт менен жашоо керек. Үмүт инсанды жакшылыкка жана алдыга жетелейт. Үмүтсүз болуп калганда инсан коркунучтуу болуп калат. Ал өзүн үчүн дагы, өзгөлөр үчүн да абдан коркунучтуу адам болуп калат. Анан кийин иблис анан ошентип бузукулук кылууну убада берди.
бузууну, өзү менен тозок алып кетүүнү, тозокту толтурууну, ага даярдоону убада берди, өч алууну. Анан Аллах Таала Адам атабыз менен о энебизге айтты, алаңгыча о эне жаратылган эле. Адам атабыз о энебизге айтты, о Адам, мына бейиште бардык жакшылыктар, бардык мөмө жемиштер бардыгы бар. Сансыз мөмө жемиштер бар. Ошонун баарын жеп, жыргап кунап жашай бергиле. Бирок бир даракты көрсөттү да, ушул дарактын мөмөсүн жебегиле деди, тийбегиле деди. Бул даракты христиан дининдегилер, Библия окугандар муну алма деп айтышат. Эзелтен бери Адам ата тыюу салган алманы жеп койду деп. Жана тарыхты бурмалап айтышат да, биринчи оба эне жеди дейт, Ева. Андан кийин Адамга жедирди. Оба энени Еваны жылан үгүттөдү, анан Ева жеди, анан Адамга берди деп, ушул жерде жыланды жана Еваны аял затын айыптаган жерлери бар. Андан кийин биздин кээ бир мусулмандардын эле жанагы дини изилдөөчүлөрү, мусулмандардан эле. Алар болсо бул даракты буудай эле дейт. Кээ бир мусулман китептеринде буудай эле, ошо буудай жеп койду дейт. Ал эми биз болсо чыныгы Куранда гана булакка таянып, жана Аллах Тааланын элчиси пайгамбар алейхиссалату вассалам айтканына гана таянып айтабыз да, биз муну алма да дебейбиз, буудай да дебейбиз. Биз жөн гана Аллах Таала айтканын гана кайталап айтабыз. Жаннаттагы мөмөлөрдүн бирин тыюу салган жеп койду. Бизге бул мөмөнүн буудайбы, алмабы, эмне экенин, алмурутпу, анын мааниси жок, кереги жок. Биз маанилүү жерин карайлы, бизге тыюу салынган мөмөнү жеп койду деген маанилүү. Анан ушуну жебегин деди. Мына ошондо Иблис Адам атаны кызыктыра баштады. Бул жеп кой, бул абдан таттуу, абдан жакшы деп кызыктыра баштады. Адам атабыз жок деп алгач күндөрү ошентип жүрдү. Бирок Иблис кызыктыра берди. Ошондо адам баласынын тыюу салган нерсеге бет-бети менен барып түшүп барып калышы, тыюу салган нерсенин аркасынан кубалашып ошону жакшы көрүшү, ошондо калыптанган бем. Аллах алам. Азырда инсанды жакшы нерсени көрсөтүп, жакшылыкка бас десең баспайт көпчүлүгү. А жамандыкка болсо тез эле кетишет. Кичинекей баланы дагы мына үтүк, ысык деп айтып койсоң, бияка бурулуп карарың менен барып кармайт. Эгер айтпасаң келип тийбейт, жүрө берет жанында. Андан кийин да бул ширеңке буга тийбегин, бул жаман болот деп бийик жерге алып койсоң да, сен кеткенден кийин столдорду коюп ширеңкени алып чагып үйдүрүп дейт. Мына ошон үчүн инсан өзүнүн ушу табиятында ушу бар нерсени ойлонуш керек, ошондон кутулуш керек. Кайсы нерсени жакшы көрөт, кайсыны жаман көрөт, кайсысы тыюу салынган, кайсысы уруксат берилген. Мына устаз, менде бир суроо пайда болот. Иблис бейиштеги бир гана тыюу салынган даракка Адам атабызды алдап, ошону жедирди. Мына бүгүнкү күндө карасак да турмушубузда 70ке жакын эле бир тыюу салынган окаттар бар. Адамдар, коомчулук көбү ошол 70дей болгон нерсеге барып асылып алышат, тыюу салган нерсеге. Ошол тыюу салган нерсеге асылганы Адам атабыздан калганбы, же болбосо Адам атабыздан калган бир бизге уулдарына калган табиятыбызда бир жаралган нерсеби? Туура айтасыз. Мына азыр илимде аныктап атпайбы? Генеалогия, генетика деген. Атада болгон пейил балада болуп атат. Энедеги пейил балада болуп атат. Ата бабаларында дагы жет атасында болгон пейилди дагы небере чөбөрө кыбыра туурадан көрүп атпайбы? Бул дагы ошол Аллах жакшы билет, эң биринчи жакшы билүүчү Аллах биздин ушул инсан пикири боюнча ошондо калыптанганбы? Ошон үчүн ушу айтканыңыздай уруксат берилген нерселер сан санаксыз, жакшылыктар, неаматтар, Аллах Тааланын берген берекелери сан санаксыз, тыюу салынганы болгону 70-ин тегерегинде ошого инсандар жанагы жарыкка тегеренген көпөлөктөрдөй, же болбосо баягы балга барып түшүп калган чымындай болуп эле ушуга өздөрүн таштай берет да. Эмне дегенде баягы Иблистин балдары бүгүн инсандын балдарынын канында бар. Дагы эле ошонусун улантып атат Иблис. Мынаны Иблистин балдары, муну жей бер, бул жакшы болот, муну кылып кой, бул жакшы деп.
ошол жери мына эң маанилүү жердин бири, ушул жерди унутпашыбыз керек да. Ошол иблистин балдары бүгүнкү күндө адам балдары, кыздары төрөлгөн сайын ичине кошо кирип, канында кошо жашайт. Сиздин менин каныбызда бирден иблистин баласы бар. Анын атын атайын аталышы алардын карин деп аталат. Ал жин болот. Курандагы далил, каныңарда жин бар деген. Пайгамбар алейхиссаламдын айтканында далил, инсандын каны менен жин айланып кошо жүрөт деген. Анын экинчи практикалык далил бар. Менин жиниме тийбе, менин жинимди козгобо, менин жиним жаман, Арстанбектин жини жаман, Таштанбектин жини анча деле эмес деген сөз жин бар экенин айтып атат. Же болсо жиним жаман келди да дегени да ошол. Ошол жин кудо ошол тарыхты кайталап адам атабыз менен болгон иблистин. Бүгүн дагы биздин адамдын баласына жиндин баласы кошуп отуруп алып ошол уланып атат, ошол эле. Бүгүн да ошол жин айтып атат, жеп кой чочконун этин. Бул майлуу, абдан калориялуу, холестерин жок, андай мындай деп бир нерселерди айтып кызыктырып атат. Демек, инсандын тыюу салган нерсеге өзүн барып ташташы канындагы жиндин азгырыгы. Ошон үчүн Куранды окуп инсан Кудай менен жакын болуп, пайгамбардын айтканын кылып жүрсө, ал жин таасир эте албайт. Таасир эте албай калат. Демек эми адамды Аллах Таала ушинтип айтты, жебегин деди, жашай бер. Анан иблис кызыктырды. Ошондо иблис акыркы өзүнүн айламалын колдонду. Ошол жер чечүүчү мааниге ээ болуп калды да. Биз ушул Куранда Аллах Таала айтып берген иблистин сөзүн ар бир сөзүнө маани берип, грамматикалык талдоо жүргүзүп, ошол сөздү түшүнүп, анан кийин амал кылышыбыз керек. Турмушубузда пайдаланышыбыз керек. Антпесе жаңылып калабыз. Иблис мындай деген сөздү айтты, акыркы айламалы. О адам, Аллах Таала сага ушул даракты эмне үчүн жебе деп тыйганын билесиңби деди. Мына ушундай жаман суроо берди. Эмне үчүн тыйгандыгын билесиңби? Дегенде адам атабыз менен ойнойбуз. Жок, билбейбиз деди. Дегенде иблис мына монтип алдап айтты. Бул даракты Аллах Таала силерди түбөрүк жашап калбасын деп, жана периштерге окшоп калбасын деп тыйды деди. Мына ушул жерден баары өзгөрүлдү. Мына ошондо адам атабыз эне айтты. Түбөрүк жашап калсак мунун эмнеси жаман? Периштерге окшоп калсак мунун дагы эмнеси жаман? Деди да алып жеп коюшту. Жегенден кийин Аллах Таала каары келди да адам атабыз да кууп чыкты, чыккын деди. Сен дагы буздуң бейиштин мыйзамын, чыккын деди да. Жанагы Аллах Тааланын өзүнүн адаты менен, мээримдүүлүгү менен, ырайымдуулугу менен, боорукерлиги менен адам атабызга да айтты. Каалаганыңды сура, сага акыркы сөз берем. Кыйналып, чапа чегип, бактысыз болуп калдың. Эми каалаганыңды сура. Эмне сурасаң берем. Дегенде адам атабыз менен ойнойбуз, жерге жыгылып, сажда кылып, "О Аллах, бизди кечир" деди. Бизди кечиргин, биз күнөө кылдык деди. Мына ошондо Аллах Таала айтты. Иблис жаннаттан куулуп чыкты. Кечирим сураган жок, ошон үчүн тозокко өкүм болду. Аркасынан адам атабыз куулуп чыкты. Кечирим сурады, ошон үчүн тозокко түшпөйт азыр. Бейишке да кайта албайт, себеби ал жактан куулуп чыккан. Ушул акыбалда калдык биз азыр. Тозок менен бейиштин ортосунда турабыз. Кимибиз Кудайды ээрчигенибиз, бейиштеги үйүбүзгө кайра экинчи ирет кайрылып киребиз. Кимибиз шайтанды